Аңчылыкка кошо барган прокурорлор дагы өздөрүнүн баягы көрсөтмөлөрүн берген. Бирок мыйзамдын талаптарына ылайык, жазык процесстик кодекстин талаптарына ылайык Калыков Мелистин көрсөтмөсүн алып туруп, анан жанагы прокурорлордун көрсөтмөсүн алып, эгерде айырмачылыктар болсо беттештирүү өткөрүш керек эле. Бирок ошол беттештирүү процедурасы да болгон жок. Четтетүү жөнүндө четтетүү жөнүндө өтүнүш келтирдик, мынтип каршы судья ал өтүнүштү канааттандыруусуз калтырды. Анткени бизге да кызыктуу болгону эмне үчүн Ош шаардык сотунда каралып жаткан ишке Баткен облусуна караштуу Кызылтай шаарынын прокурору катышып жатат. Бул жагы бизге бүдөң бойдон калтат. Бул биринчиден. Экинчиден, Калыков Мелис бүгүнкү соттук отурумда бир нече өтүнмөлөрдү келтирди. Ал өтүнмөлөрдүн негизгилери Калыков Мелис айтып атат: мен ушул күнгө чейин кылмыш иштин материалдары менен таанышкан эмесмин, айыптоо корутундусун алган эмесмин. Ошондуктан кантип соттук отурумду өткөрүүгө болот деген суроону соттук отурумда сотко койду. Тилекке каршы ошол айыптоо корутундусу 50дөн ашык барактан турат экен. Таанышканга сот болгону 22 майга чейин убакыт берди. Бизге түшүнүксүз болуп жатканы, эгер ушундай резонанстуу кылмыш ишин объективдүү ар тараптан изилдөө үчүн шашпастан бардык жүйөлөрдү сот эске алып ишти алып кетсе жакшы болот эле. Анткени ушу 6 айдан бери Калыков Мелистин өзү жана туугандары тергөөгө наразы болуп, ар дайым ушул массалык маалымат каражаттарына генеральный прокурорго, тергөө судьяларына арызданып келген, бирок жыйынтык чыккан эмес. Азыркы биздин соттун бүгүнкү башталышы, биздин күмөн санагабыз ушул тездетип эле ошо бир тараптуу карап коебу деген бизде коркунуч бар. Бирок ошондо болсо дагы соттун чыгарган чечимине биз баш ийебиз. Ушу 22 майга чейин иш менен таанышып, Калыков Мелистин кызыкчылыктарын мыйзам жүзүндө коргоого аракет кылып көрөбүз. Бүгүнкү процессте азыр шектүү катары өтүп жаткан Калыков прокурордун бирине ишенбестик келтирди. Ошол эле чечилди. Эми кийинки соттук процесс башталат. Толук кандуу ошондо күнөөлүү же күнөөлүү эмес маселелер каралат. Алдын ала соттук териштирүү ал жабык түрдө каралат. Бул жерде эчки киргизилбейт. Эми кийинки ошол 21 майда боло турган процессте силерди киргизбейби, ошол жерде каралат. Анткени шектүүнүн адвокаттары ошол өтүнүштү киргизди. Массалык каражаттар катышты толук кандуу болуш үчүн алар көзөмөл жүргүзүшү деген маселе коюлушту. Бул кийинки процессте каралат. Бүгүнкү процессте ошол керектүү маселе чечилип ошол. Ешке кородон чыкканда биз Мелисти кармадык. Орусчалап айтып атат. Мы Мелиса взяли. Теперь можно ехать на трупом деп айтып атат. За трупом деп айтып атат. Ол каяктан билет өлгөнүн. Ошону Байбосун кийин сүрөттөн карасам Байбосунов Калбековго айтып атат. Ошентипчү. Анан ошентип туруп эле балдарды ички иштер бөлүмүнүн балдарга алып кеткиле деп Байбосунов айтканда мен баламды колдон кайрып эле машинага салып алып кетти. Ошондо 20 саатка чейин көргөн жокпуз да. Сот болгондо биз 20 саат адвокатсыз жүрдү деп сотко берсек, ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Абылов Алибай деген Мелис өзү келди, өзү жүрө берди деп айтып атат да. Кетпей жүрдү, ички иштер бөлүмүндө өзү жүрө берди деп. Биз баламды издеп тапкан жокпуз да.